بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حب الدنيا رأس كل خطيئة. رواه رازين. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты: Dünyаны жақсы көру бардық күнөөнүн тамыры dedi. Рас башты айтат, бирок күнөөгө баш себеп болбойт, бир тамыр себеп болот. Себеби деген мааниде. Кулли хатиятин. Хатия катачылык, күнөө. Ар бир күнөөнүн, балким бул хадисте кулли хатиятин. Бардык күнөөнүн башында дүйнөнү жакшы көрүү турат dedi. Дүйнө үчүн бирок калпайтат. Калпайтуу күнөө. Кече сабакта айттык элек, дүйнөнү жана дүйнөдөгү нерселерди, кээ бир адамдарды, кээ бир буюмдарды жакшы көрүү жаман нерсе эмес. Бирок ошонун себебинен күнөө кыла алсаң, ошол жаман нерсе да. Мисалы бирөө баласын жакшы көрөт. Бул жакшы нерсе. Албетте ар бир ата эне баласын жакшы көрүш керек. Бирок баласынын себебинен күнөө кыла алса, мыйзам буза алса, шариатты бузуп кое алса баласы үчүн, ушул жакшы көрүү туура эмес да. Жакшы көрүү бул адамдын табиятында бар. Бирок чеги менен, кайсы нерсе чегинен ашып кетсе, ошол нерсе зыян болот. Бирөө акчаны жакшы көрөт, дүйнө бул дагы, бирөө алтынды, бирөө күмүштү, бирөө байлыкты, бирөө бийликти. Эми ошол себептен бирөө бирөөдү алдайт, бирөө калпайтат, бирөө бирөөдүн акысын жейт, паракорлук кылат. Күнөө ошолорго эмне себеп болду? Дүйнөнү жакшы көрүү. Ошондуктан дүйнөнү, акчаны, байлыкты, алтын, күмүштү, машина, телефон, кийим, кече эмне болсун, дүйнө жакшы көрүү күнөөгө алып барбаса болот. Макул, сен машинеңди жакшы көрөсүң. Бирок машинеңдин себебинен сен намаздан калып кетпе да. Машинемди ремонт кылып атам. Анан ошо колум тийбей атат. Анан ошого намазга барбай атам. Мынчалык жакшы көргөн болбойт да машинесинчи. Машинеңди жакшы көр, бузулуп калса ремонт кыл, бирок намаз үчүн намазга бар. Чегини бузбаш керек. Демек, мындай түшүнбөш керек. Не дүйнөнү жакшы көрүп бүт күнөөнүн башы болсо, анда эмне дүйнөнү жакшы көрбөш керекпи? Жакшы көрүңүз дүйнөңүздү. Акчаңызды чачпаңыз, алтындарыңызды абайлап сактап жүрүңүз, жакшы көрүңүз, бирок ошонун себебинен күнөөгө кадам коюп, мыйзам бузууга жол бербеш керек да. Ошол дүйнөнү ошончолук деңгээлде жакшы көрүү бүт күнөөнүн башаты себеби болот. Ошого жакшы көрүүнү дагы этият кылып жакшы көрүү керек. Кийинки хадис: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. رواه البخاري ومسلم. Allah Taalaga эң жаккан амал үзүлтүксүз болгону, эгерче аз болсо дагы. Бир адам bir күндө 10 000 сом садака берет. Андан кийин 5 ай, 1 жыл 1 сом дагы бербейт. Экинчи бирөө күндө 10 сом садака берет. Бирок күндө Аллахтын астында ошол абзел да. Bir adam bir turup cazba, ушундай эмоция 100 рекет нафил окуп койду. Эртеси күн жок. Чарчап калды да ошону уктап калды. Айлап окубайт. Экинчи бирөө күндө 2 рекет намаз окуйт. Тахаджуд, нафил 2 рекет окуйт. Бирок үзбөйт. Аллах Таалага ушул 2 рекет окуп, үзбөй окуган Аллахка жагымдуураак. Кээ бир сахабалар пайгамбарыбыздан келип өтө көп амал сурашты. Уруксат бериңиз, мен өмүр бою орозо кармайын. Уруксат бериңиз, мен таң атча намаз окуйын. Уруксат бериңиз, мен үйлөнбөй эле өтөйүн. Силер андай кылбагыла dedi.
Силер мени карагыла. Мен уктайм дагы, туруп намаз окуйм. Чарчап калсам уктаймын. Орозо кармаймын, кээде оозумду ачып да жүрөмүн. Үйлөнгөнмүн дагы. Андай кылбагыла деди. Жада калса сооп иш, ибадат дагы чегинен ашып кетсе, адамды чарчатып коет. Болбой уруксат алып өмүр бою орозо кармаймын деген сахаба картайганда эмне деди? Аттиң-ай. Пайгамбарыбыздын айтканын эле кылсам жакшы болор экен. Ар бир айдан 3 күн орозо кармап жүр дедиле. 13, 14, 15 числолордо. Же болбосо андан дагы ашыгыраак ибадат кыламын десең, бир күн орозо кармап, бир күн оозуңду ачкын дедиле. Мен болбой күн эле орозо кармайм дедим эле, азыр кыйналып калдым дедим. Ошого аз болсун, бирок үзбөй болсун. Бир адам күндө Куран окуйт, 5 мүнөт. 5 эле мүнөт, бирок күндө. Кышын жазын. Бул жакшыраак бир күн таң атча Куран окуп, ошону менен жийип койгондон көрө да. Ошого кайсыл амалды Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жасаган болсо, үзбөй жасаган. Сахабаларды дагы ошого үйрөткөн. Демек, ошол жасаган жакшылык үзбөй болуш керек. Ал кандай жакшылык болсо да. Сооп иштин үзүлтүксүз болгону абзел. Ошого адам өзүнүн мойнуна кыла албай турган нерсени милдет кылып албаш керек. Мен күндө ушундай кылам. Бул назыр болуп калат да, милдет болуп калат анан. Кийингиси. Афдалус садакати ан тушби'a кабидан жаи'ан. Эми бул амалдын эң жакшысы эле. Садаканын эң жакшысы ачка боорду тойгозуу дейт. Эми араб тилинде курсакты кээде кабит деп айтат. Кабит деген өзү боор. Бул жерде ашказан. Ачка калган адамдын курсагын тойгозуу садакалардын эң фазилеттүүсү. Себеби курсагы ачка турган адамга кымбат кийим кийгизип койсоң, кийимди эмне кылат? Жан биринчи орунда турат го. Курсак тойгозуш керек. Нан алып бер, тамак алып бер, курсагын тойгоз, иншалла өзү туруп бир жасайт кийим кечесин. Ошого садаканын албетте бирөөгө кийим алып берсе дагы сооп, бут кийим алып берсе дагы сооп, муктаж адамга. Бирок курсагы ачка адамга көрүп турат, курсагы ачка. Ошол адамга бир нан алып берип, бир тамак алып берип, курсагын тойгозуп койгон, бул садакалардын эң кожосу, эң төрөсү ушул да. Эми бул айырмасы жок. Кара, кабидан жаи'ан. Ачка курсакты. Адамды эле эмес, ачка калган айбанга дагы. Хадисте жаман иш кылып жүргөн бир аял киши, бир чаңкап калган, аябай кыйналып, тили чыгып калган итке суу берип туруп бүт күнөөсүн кечти го Аллах Таала. Болбосо ит бул адал жандык да эмес. Иттин чаңкоолугун кандыргандыгы үчүн Аллах күнөөсүн кечти. Кудуктун жанында турат. Ит кудуктан суу чыгара албайт. Кудукта караса чака дагы жок. Кудукка түшүп, бут кийимине суу алып чыгып, жанагы итке бердиле. Бир канча жолу алып чыгып, ит чаңкоолугун кандырды. Аллах бүт күнөөсүн кечти. Себеби адам ачкадан, айбан ачкадан кыйналгандыгы жаман да. Айтат го, жылан чаккан адам уктап калат, ачка калган адам уктай албайт дейт. Аллах сактасын, ачкачылыкты көрсөтпөсүн эч кимге. Ачкачылык жаман нерсе. Өтө жаман. Адамды көп нерсеге алып барат. Ошо курсагы ач, адамды, айбанды көрсө, курсагын тойгозуп коюш керек. Мүмкүнчүлүк болсо.